19-жылдан бери иштетем. Турсунай Мураталиева Нуукен районунун Кыла айылынын тургуну. Ал учурда оңго чукул кыз келинди иш менен камсыз кылып тигүү цехин ачкан. Айтымында айылдан түшкөн буйрутмаларды тигип беришет. Алгач бир гана тигүүчү машина менен иш баштаса, азыркы тапта алардын санын дагы көбөйтүүгө жетишти. Мен өзү биринчи максат койгондо, баягы бирөөгө жардам берсең 10 000 беретирсиң жардамдычы. Анан bir ay bir бересиң, эки бересиң да, бирөөнү иш менен камсыздай турган болсоң, канча бир айлыктарга ошо үйдү салым кушкандай болом да. Ошого мен биринчи максат өзүмө койгом, 5 үй бүлөнү иш менен камсыздасам, биринчи тепкичим болуп максат койгом өзүмө. Кудайга шүгүр, азыр ошо биринчи тепкичтен бүтүп калдык. Бир канча окуучу кыздарым чыкты. Ар бир айылдарга чейин жеңил өнөр жайын жандантуу тапшырмасы мамлекет тарабынан колдоого алынып, ишкерлер үчүн шарттын жакшырганы маалым. Натыйжада айылда бош отурган кыз келиндер жумуш жасап, каражат таап калышты. Көбүнчө жеңче тигебиз, туткуч тигебиз, сумка тигебиз, супра тигебиз, анан элдин заказдарын тигебиз. Бири көйнөгүм тигип бер дейт, бири этегим бүгүп бер дейт. Ошолорду тигип, элди камсыздатабыз. Утуруп тиккенип туруп кетип калат турасы. Анча эме кыла албай калабыз да, үйдө сакталбайт. Отуруп кетет. Бир айыл жер болгондуктан элдерден камсызданабыз. Анан биз да иш менен, жумуш менен камсызданып калдык да азыр. Шүгүр, Аллахыма шүгүрлөр болсун. Мындан сырткары тигүүчүлүк өнөрүнө кызыккан кыздарды атайын окутуп да даяр кадр кылып чыгарууга жетишип жатышат. Айыл ичинде керектүү буюмдарды тиктирүүгө да жол ачылды. Бул үчүн жергиликтүү тургундар ыраазы. Биринчиден элди иш менен камсыз кылып атат. Налогу мамлекетке жакшы, бюджетке түшүп, бюджетибиз көтөрүлүп, заманыбыз оңолуп атат. Мындай ишканаларды ачкан ишкерлерге мен өзүмчө ыраазычылык билдирем. Ишкер айым эми бул имаратты кеңейтип, тигүү цехин чоңойтууга бел байлап жатат. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Нуукен району.